Билимди сатып албайт, аны казып алат демекчи. Учурда жогорку окуу жайлардын баарында мамлекеттик экзамен тапшырып чуркап жүргөн бүтүрүүчүлөрдүн саны арбын. Мындан улам дипломун колго алуу алдында турган кесип ээлеринин кубанычын тең бөлүшүү максатында Кыргызстандагы алдыңкы 3 университеттердин бири, билим берүү системасынын лидери, мамлекеттик белгилүү жана мыкты жогорку окуу жайы Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин босогосун аттадык. Аталган окуу жай Евразиялык ассоциациялар университетинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү. Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө. Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын даярдоочу негизги борбор. Андыктан жогорудагыдай мактоого арзыган окуу жайдын окутуучу жана бүтүрүүчүлөрүн кепке тарттык. Биз жылга 50 орунга кабыл алабыз. Окуу мезгилинде албетте биздин өтө жогорку деңгээлдеги профессионалдык студиябыз болбосо дагы өзүбүздүн чакан окуу студиябыз бар. Мына ошол студияда биз студенттерди даярдайбыз журналисттик ар кандай чеберчиликтерге. Андан сырткары Кыргызстандагы бардык телевидениялар менен жана массалык маалымат каражаттары менен, маалыматтык агенттиктер менен, газета, журналдар менен, азыркы жаңы медиалар менен биз контракт негизинде иш алып барабыз. Алардан белгилүү журналисттер бардыгы бизде окуу жыл ичинде өздөрү мастер-класстарды өткөрүп турушат студенттер келип. Андан сырткары биз студенттерди жалаң эле 1 айлык практикага жөнөтпөй окуу мезгилинде, андан сырткары биз студенттерди кээ бир сабактарды ошол массалык маалымат каражаттарынын базасында өткөргөнгө аракеттенебиз. Биздин факультет, журналистика жана маалыматтык системалар факультети Бишкек мамлекеттик университетинен биз көптөгөн белгилүү Кыргызстандагы белгилүү жакшы рейтинги бар университеттер жана чет элдик университети менен тыгыз байланыштабыз көп жылдан бери. Мисалы, Россиянын Москвадагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультети менен тыгыз байланыштабыз. Биз келишим боюнча иштейбиз. Ал жакка биздин 3-4 студентибиз, 2 студентибиз бакалавриатка, 1 студентибиз магистратурага бюджеттик негизде өтүшүп, окуп бүтүштү. Түркия Республикасынын Малтепе, Шекир жана Стамбул университеттери менен келишим түзгөнбүз. Бул келишимдин негизинде биздин студенттер чет тилди жакшы билген, мындайча айтканда англис тилин же түрк тилин билген студенттерди биз факультеттин ичинде конкурстук негизде тандап туруп, ошол Малтепе, Шекир жана Стамбул университеттерине академиялык мобилдүүлүк деген проект бар. Мына ошол проект боюнча жөнөтүүгө даярдап жатабыз. Америкалык университет, Американский университет Центральной Азии. Мына ушул университеттин коммуникация факультетине биз 4 жылдан бери да келишим түзгөнбүз. 4 жылдан бери бир семестр биздин 3 же 4 студенттерибиз барып бекер окуп келишет. Бишкек гуманитардык университетинин магистратурасын бүттүм, журналистика факультети боюнча. Азыр эле ушул магистрдик ишин жактап чыктым. Жактап чыгып, мындай өзүмө мындай тынчтык таптым десем болот. Ага чейин, буга чейин мындай толкунданып, ойлонуп, ушул 2 жылдан бери кандай кылып тапшырабыз, кандай болот деген толкундоолор болгон. Бирок баары ойдогудай болду. Бул университетке тапшырган 2 жылдан бери бул мен өзүм 5-чи каналдын жаңылыктар бөлүмүндө дагы кабарчы болуп иштегендиктен, бул жакта практика менен ушул окуумдун айкалышы абдан жакшы болду. Анткени бул жакта иштегенибизге дагы мындай шарт түзүп берди. Мугалимдер кээ бир баары бир болот да, ушул жумуш учуру болгондуктанчы келбей калган маалдерди мындай колдоп, мындай бардык жактан көтөрмөлөп турушту десек болот. Ошон үчүн дагы ушул жалпы жамаатка, мугалимдер жалпы жамаатына ыраазычылыгым эмес, жалпы ушул группабыздын атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Пандемия убагында онлайн өттүк. Онлайн учурунда ушул бардык мугалимдер жаңы технологияны өздөштүрүп, баарыбызга шарт түзүп, ушул үйдөн дагы окуганга мүмкүнчүлүк болду. Ал эми 2-чи жыл ушул университетке келип сабак алып аттык. Мына буйруса жакын арада колубузга дипломдук ишибизди алып, магистрдик ишибиздин дипломун алып, жалпы өзүбүздүн койгон максаттарыбызга жетебиз деп ойлоп атабыз. Рейтингди көрсөткөн боюнча сурамжылоодо рейтингде биздин университет алдыңкы орундарды ээлеп келе жатат. Айтсак, мисалы үчүн магистратура, бакалавриат жаатында мамлекеттик муниципалдык башкаруу, экология жана жаратылыш таануу, библиотека таануучу китепкана боюнча, журналистика жаатында, филологиялык билим берүү жаатында өлкөбүздөгү ушу биздин Кыргызстан ичиндеги алдыңкы орундарды
ээлеп келатат. Ушул факультетти тандаганыма аябандай кубанам. Анткени бул жерде эң мыкты профессорлор сабагын өз билимин беришет. 4 жыл бою бизди ошол кандай педагогикалык билимди берүү менен бирге адам катары тарбиялашты деп айта алам. Анткени ар биринин айтып жаткан сөзүндө кыргыз филологиясы болгондуктан тарбиялык билим берүү дагы аябай жакшы каралган. Биздин факультет ошонусу менен башка факультеттерден айырмаланып турат. Орус филологиясы факультетине тапшыргам. Азыр Кудай буйрса ийгиликтүү жыйынтыктап аткан кезибиз Орус филология факультетин. Эмне үчүн ушул университетти тандап алдым деген суроону мен өзүмө коюп көрсөм, университеттин өзүнүн курулуш кооздугу менен ошонун ичинде мугалимдеринин аябай дасыккан билимдүү көпчүлүк бөлүгү доктор науктар, илимдин докторлор, илимдин кандидаттар эмгектенишет. Ошол себептүү мен ушул университетти тандап, анализ жүргүзүп ушул университетти тандап алгам. Тандаганыма эч качан өнүкпөйм. Себеп дегенде ушул университетте окуп жатып, жалпы көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги КМШ мамлекеттеринин эң алдыңкы 100 студентинин катарына кошулдум. Ушул Кыргыз, Бишкек мамлекеттик университетинде славян таануу факультетинде окуп жүрүп, мугалимдердин берген эмгектери, берген үзүрлүү берген билимдеринин аркасы менен мына 2021-жылы өткөн Кыргызстандын ичиндеги топ 100 студенттин катарына кошулдум. Мен бүгүнкү тандаганым эч качан өкүнбөйм. Абитуриенттерге да сунуштайм. Бишкек мамлекеттик университетине келиңиздер. Сиздерди чыдамсыздык менен күтөбүз. Бишкек мамлекеттик университети Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70-тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташат. Кытай, Жапон, Корей, Иран, Араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу негизги борбор. Батыш Европа жана чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүү үчүн окуу жайда 50дөн ашык чет элдик профессорлор эмгектенишет. Жыл сайын 50дөн ашык Бишкек мамлекеттик университетинин студенттери дүйнөлүк мыкты Сока, Питерсбург, Сеул жана башка университеттерде эл аралык тажрыйбалык окууга катышат. Студенттерге дүйнөнүн 16 тилинде англис, немис, Италия, Жапон, Кытай, Корей жана башка көптөгөн предметтик сабактарды, тилдерди окутуп татыктуу билим беришет. Факультетте негизинен 3 багыт боюнча адистерди, чыгыш таануучуларды даярдоону ишке ашырып келе жатабыз. Бул биринчиси чыгыш таануу жана африканистика деп аталат. Бул бир нече профилдерден турат. Араб, Корей, фарсы, түрк, япон тилдери боюнча адистерди, алардын тарыхы боюнча адистерди, экономикасы боюнча адистерди жана 2 жылдан баштап информациялык маалыматтар технологиясы боюнча. Себеби азыр биз бир гана тил, тарых адабиятын гана окутпастан ошол өлкөлөрдүн информациялык маалыматтары боюнча цифралык, санариптик өзгөчөлүктөрүн да окуп үйрөтө баштадык. Бул биринчи багытыбыз. Экинчи багытыбыз лингвистика деп коебуз. Бул 2 багытта болот. Маданияттар аралык коммуникациясын жана чыгыш тилдерин жана маданиятын окутуунун методикасы. Ошо 2 багыт боюнча даярдайбыз. Үчүнчү багытыбыз бул эл аралык мамилелер факультети. Эл аралык мамилелерде чыгышкан өлкөлөр менен чектелбестен батыш өлкөлөрдөн, Европанын батыштын же болбосо Американын да Евросоюздун өлкөлөрүнүн тышкы саясаты, ошондой эле араб өлкөлөрүнүн тышкы саясаты, Кореянын, Ирандын, Туркиянын, Япониянын тышкы саясаты менен дээрлик ушинтип биз тарыхый, маданий багытты да ишке ашырып атабыз жана эл аралык мамилелер боюнча ишке ашырып атабыз. Учурда Бишкек мамлекеттик университети алгылыктуу иштерди алып барууда, билимдүүгө дүйнө жарык, андыктан ак жол сага бүтүрүүчү.